Ал ушул максатта мен президенттик кызматка келген алгачкы күндөн тартып эле бардык күч аракетимди мамлекеттик бюджетти көбөйтүүгө жана чыңдоого арнап келе жатам. Мен бир тыйын да уурдабаймын, башкалардын уурдашына да жол бербеймин деп ант бергенмин. Эсиңиздерде болсо керек. Эсиңиздерде болсо керек, мурда казынага кол салгандардын баарын кайра мамлекеттин эсебине төктүрө баштаганбыз, мындан ары да уланта беребиз. Ошондой эле салык жана бажы төлөмдөрүн жакшыртууну да талап кыла баштадым. Акылбек Үсенбекович башкарган министрлер кабинетинин алдына мен койгон эң башкы милдет бюджеттин кирешесин көбөйтүү болду. Бул жаңы команда кандай активдүү иштеп жатканын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Натыйжалар көп деле күттүргөн жок, бат эле келе баштады. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Бул жылы чогултууларды 400 миллиард сомго жеткирүү милдети коюлган. Кийинки жылга мен 500 миллиардка жеткирүү милдетин коюп жатам. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр бар. Коррупцияны жок кылсак, чөнтөккө кетип аткандарды, агылып кетип аткандарды токтотсок эле биз жетип барабыз. Ага дагы бир аз убакыт керек, биз ага жетебиз буюрса.